Эми оң рулдуу унааларга такси кызматын көрсөтүүгө лицензия берилбейт. Оң рулдуу унааларга такси кызматын көрсөтүүгө лицензия берилбейт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Мыйзамга ылайык, оң рулдуу унаалар менен коммерциялык негизде жүргүнчү жана жүк ташууга тыюу салынат. Бул норма такси ишмердүүлүгүн лицензиялоо киргизилгенге чейин эле колдонулуп келген. Бул чечим жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо, жол транспорт кырсыктарынын санын азайтуу жана жүргүнчүлөрдү ташуунун коопсуздугун жогорулатуу максатында кабыл алынган, деп айтылат маалыматта. Статистикалык маалыматтарга ылайык, акыркы 10 жыл ичинде рулдук башкаруусу оң тарабында жайгашкан транспорт каражаттарынын катышуусунда 20-159 жол транспорт кырсыгы катталган. Анын натыйжасында 34-156 жаран жаракат алып, 2-366 жаран каза болгон. Бул кырсыктардын 60% оң рулдуу унаалардын айдоочуларынын күнөөсү менен болгон. Бишкек үй бүлөлүк зомбулукка шектелген жаран кармалды, балдары таятасынын кароосуна берилди. Бишкектин 1-май райондук милициясына үй бүлөлүк зомбулукка даттанып райондун тургуну кайрылган. 22 январь күнү ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери күйөөсүнүн зомбулугуна даттанган аялдын жашаган жерге барып, коргоо ордерин тапшырды. Милициянын маалыматына караганда, аял күйөөсү ичип алып, күч колдонорун, психологиялык басымга аларын айтып арызданган. Коңшулары да үй ээси мас болуп алып, ызы чуу саларына даттанышкан. Чектүү кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Маалыматта милиция кызматкерлери үй бүлөнүн жашоо шарты начар экенине, 3 баланын коопсуздугуна көңүл буруп, үйдү таза кармап, балдарга ыңгайлуу шарт түзүүнү аялга эскертишкени айтылат. Балдар коопсуздук үчүн үчөө тең убактылуу таятасынын кароосуна өткөрүлүп берилген. Кыргызстанда кичинекей балдар оор шартта жашаган, ата-энеси же башка жакындарынан запкы көргөн учурлар арбын катталат. 2025 жылдын 11 айында, январь айынан ноябрь чейин, ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 19995 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2024 жылдын алгачкы 11 айына салыштырганда 2024 жыл 15675 факты катталган. 27,5 же 4320 фактыга көп. Кыргызстандын карызы $8,850,000 түздү. Кыргызстандын мамлекеттик карызынын көлөмү белгилүү болду. 2025 жылдын 30 ноябрына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы $8,812,000 түзгөн. Бул тууралуу Каржы министрлиги билдирген маалыматтардан көрүнүп турат. Чет өлкөлүк карыз $5,228,63,000, ал эми ички карыз $3,561,49,000 болду. Ички карыздын эң чоң бөлүгүн узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча алынган насыялар түзөт. Тактап айтканда $3,527,41,000. Чет өлкөлүк карыздын ичинен кредиторлор арасында эң көп үлүш Кытайдын экспорттук-импорттук банкына туура келет. Алсак, ал карыз $1,499,61,000 28,4. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын ички дүң продуктунун ички дүк продукциясы алдын ала көрсөткүчүнө салыштырмалуу 30 ноябрдагы мамлекеттик карыз 43-49 деп болжолдонууда. Крим дүйнөдөгү үй бүлө же Бахти Ташкентскийдин уулу атасынын жолун тандап ката кетиргенине өкүндү. Криминалдык чөйрөдө аты белгилүү Бахтиер Кудатулаевдин Бахти Ташкентский деген ысым менен таанымал уулу Бекзот Зафаров опузалоо жана алдамчылык үчүн жалпы режимдеги колонияда 11 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатып, өткөн жашоосу жана өкүнүчү тууралуу ойлору менен бөлүштү. Өзбекстандын ички иштер министрлиги жарыялаган видеоматериалда ал атасынын кылмыштуу жолун улантууга умтулганы чоң ката болгонун билдирген. Мен атамдын жолу менен кетип, анын ордун ээлейм деп ойлочумун. Ошол кезде ойлогонумдун баары чоң жаңылыштык болуп чыкты, деп айткан Зафаров. Ал өз күнөөсүн толук мойнуна алып, кылмыш дүйнөсүнөн алыс болууга чакырып, адал эмгек, үй бүлө жана эркиндик абак менен салыштырып болбой турганын белгилеген. Эске салсак, 1994 жылы туулган Бекзот Зафаров 11 жылга эркинен ажыратылган. Анын иниси Ихтиер 9 жылга, ал эми атасы Бахтиер Кудратуллаев 20 жылга соттолгон. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек шаардык мэриясынын кызматкери 1 миллион сом пара талап кылгандыгы үчүн кармалды. Кыргыз Республикасы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 2026 жылдын 19 январында Бишкек шаарынын мэриясынын транспорт жана жол транспортунун
инфраструктурасын өнүктүрүү департаментинин алдындагы Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын кызматкерин 1 миллион сом өлчөмүндө пара алып жаткан жеринен кармады. Муниципалдык ишкананын мамлекеттик сатып алуулар бөлүмүнүн айрым кызматкерлери жасалма тоскоолдуктарды түзүү жана бүткөрүлгөн иштер үчүн каражаттарды которууну кечеңдетүү аркылуу жалпы тендердик баанын 10 системалуу түрдө опузалап алгандыгы аныкталды. Тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында менин кызматкери АКШ кармалып, Кыргыз Республикасы УКМынын тергөө абагына камакка алынды. Учурда муниципалдык кызматкерлердин аракеттерине юридикалык баа берүү, ошондой эле башка тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча чаралар көрүлүүдө. Өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Борбор калаада өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыктарды жасоого шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык 15 январда милицияга аттуу жаран арыз менен кайрылып, Хоргоз, Москва, Белгород багыты боюнча жүк жеткирүү шылтоосу менен ишенимге кирип 4000 АКШ доллар өлчөмүндөгү акча каражаттарын мыйзамсыз ээлеп алган кишиге чара көрүүнү суранган. Анткени акча каражатын алган адам макулдашылган багытты атайлап бузуп, Дунарова чек ара посту аркылуу Кыргызстанга кирип, 4 тунааны өз каалагандай пайдаланып, алынган акча каражаттарын жеке муктаждыктарына жумшаган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгон. Натыйжада кылмышка шектүү катары 37 жаштагы жаран кармалып, Свердлов райондук сотунун чечими менен бир тергөө абагына камакка алынды. Белгиленгендей, ал сатууга үлгүрбөй калган дагы 4 тунаа шектүүнүн колунан табылып алынган. Учурда аталган унаалар айып короосуна токтотулду. Ошондой эле анын башка ушул сыяктуу алдамчылык фактыларына тиешеси бар экени аныкталды. Учурда кылмыш иши боюнча бардык зарыл болгон тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Милиция кимде-ким аталган жарандын аракеттеринен жабыркаган болсо, же маанилүү маалыматка ээ болсо, төмөнкү байланыш номерлерине билдирүүнү суранат. 703-35-15-65-505-900-1949 жана милиция кызматынын 102 номери. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ири схеманын бетин ачты. 32 оорукананын имараты мыйзамсыз менчиктештирилген Жалал-Абад облусунда саламаттыкты сактоо объекттерин жеке менчикке мыйзамсыз өткөрүп берүү факысын аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда, Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын, Базар Коргон жана Кочкор Ата шаарынын аймактык ооруканасынын аймагында жайгашкан 32 административдик имаратты жана 5 жер тилкесин мыйзамсыз ээликтен ажыратуу фактыларын аныктады. Бул мүлктөр коммерциялык максаттарда медициналык борборлор, дарыканалар, тез тамактануучу жай катары колдонулган. Белгилей кетсек, мыйзамга ылайык социалдык инфраструктура объектилери жеке менчикке өткөрүлүп берилбейт. Андан тышкары, жер кодексинин 44 беренесине ылайык имарат же курулмаларга бекитилген жер тилкесине болгон укуктан ажыратылбайт. Мындан тышкары, бул мүлктөрдү жана жер тилкелерин узак мөөнөттүү ижарага алуу боюнча мыйзамсыз ээликтен ажыратуу жана пайдалануу мезгилинде бюджетке ижара акысы өтө төмөн болуп, мамлекет үчүн олуттуу каржылык жоготууларга алып келген. Имараттар жана жер участактары мамлекеттин менчигине кайтарылгандан кийин ижара шарттары кайра каралып, акысы бир топ көбөйүп, бюджеттин кирешелеринин бир топ өсүүсүн камсыз кылган. Жүргүзүлгөн тергөө жана оперативдүү иш-чаралардын жыйынтыгында көрсөтүлгөн объектилер жана жер участактары мамлекеттин менчигине кайтарылды.